алейкум. Урматтуу кичи мекенин таластык бир туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу аталар, партиялаштар. Мен Мамметалиев Рамис Русланович, Талас районунун Арал айылында туулуп өскөм, ошол жакта окууну бүткөм. Жогоруда биздин партиянын лидерлери, кыргыз эли баалаган, Кыргызстанга таанымал сыйга ээ болгон биздин агалар, Алмамбет байке, Алтынбек байкелер мага болгон ишенимин, бизге болгон баасын айтып кетти. Кайталоонун кажети жок. Мага сиздерге мен бир гана нерсени айткым келет. Азыр система, укук жөнүндө сөз болду. Мен ошол укуктар менен, системалар менен кичинекей да болсо кандай күрөш жүргүзүп, кандай жыйынтыкка жеткенин айтып коеюн. Мен өзүм Кумтөрдө 16 жылдан бери эмгектенем. Катардагы геолог болуп баргам. Окуумду жогорку окуу жайын бүтүп. Кумтөр дегенде азыр ким эмнени элестетет? Кумтөр коррупцияга малынган, элдин канын, элдин байлыгын соргон, жерибизге, элибизге зыян алып келген компания деп элестетебиз. Туура, бир топ мүчүлүштүктөр бар, бирок ал сыртындагы маселелер. Ичинде азыркы биздин байкелер айтып кеткендей система бар эле. Ал кандай система? Биздин эмгекчилерди малай катары, кул катары иштете турган өзүнчө система бар эле. Кимде-ким өзүнүн укугун коргойм деп чыкса, кимде-ким өзүнүн эркиндигин сактайм деп чыкса, ошол адам эртеси күнү ал компанияда жок болуп чыкчу. Же түнү менен түшүрүп кетет, же эртеси кандайдыр бир мыйзам бузууларды таап чыгып, эмгек мамилесин бузуп, жумуштан кетиргенге аракет кылчу. Мына ушул система 2010 жылга чейин иштеп келген. Бир катар адамдар баш көтөрөм деп жумуш ордунан айдалып калды. Сыртыбызда демилгелүү топ активисттер, депутаттар, өкмөттөр комиссия түзүп күрөшөм деп алар кулап жатышты да. Ичинен көрүп, мен да бир күн ойлондум. Эмне себептен кыргыздын эли ушундай бир аз чоңураак айлыкка өзүнүн малай катары, кул катары көрүп иштеш керек деп. Эгемендин затын кымбат экенин ошол адамдар күрөшкөндөр гана билет. Жалгыз өзүм күрөшүүгө көзүм жетпеди. Мына арабызда Кумтөрлүк бир тууган көлдөн келген байкелерим отурат, кесиптештерим отурат. Мына ушул адамдар менен бир күнү сүйлөшүп, ал жерге кичинекей революция жасадык. Кыргыздар өзүбүздүн укугубузду коргоп калалы, эгемендүүлүгүбүздү сактап калалы. Ушул капиталисттерге акчасы көп болсо эле силер басымдуулук кылбас эмес. Кыргыздын эли намыскөй, эгемендүүлүктү туу туткан, астындагы максатын аткара билген адам катары, бир гана жөнөкөй эмгекчи катары эмес, эң биринчи өзүнүн эгемендүүлүгүн, укугун жогору көргөн адам катары күрөш жүргүздүк. Жана башында айткандай бир топ арабыздагы кесиптештерибизди жумуштан кетиргенге туура келди. Акырында жыйынтыгында ушул профсоюз уюму мен төрагалык кылып турган биздин команда жеңип чыгып, бүгүнкү күндө Кумтөрдүн ичинде иштеген 3600 киши толук кандуу эмгек беренесин, эмгек кодексинде 443 берене болсо, ошол 443 берененин баарын иштетип, мыйзамдуу укукка ээ болдук. Мыйзамдуу эгемендүүлүккө ээ болдук. Эмне себептен мен Бир Бол партиясын тандадым? Азыркы партияда эл күтүп турган, коомчулук каалап турган биздин алмашуу системабыз. Жаштар келсин, билимдүүлөр келсин деген биздин талапты эске алып, бул партия 95% партиянын тизмегин, ичиндеги курамын алмаштырган экен. Ошондуктан келдим. Урматтуу менин бир тууган мекендештерим, мен ишенем, Кудай буйруса, жогорку кеңешке аттанып ошол жакка мандат алып отуруп калсам, сөзсүз түрдө силердин ишенимиңерди актайм. Себеби жогору жакта мисалдарды жөн гана келтирген жокмун. Астыдагы кыла турган системдүү күрөшкө дайынмын. Эч качан сиздерди уят кылбайм жана жер каратпайм деп терең ишениммен айтып кете алам.